Hi friends, welcome back to my channel English with Kurska. Салам достор, Курска менен англис тили каналына кош келдиңер. Бул сабакта сиздин англис тили деңгээлиңизди аныктай турган тесттин суроолорун беремин жана ар бир суроонун жообун талкуулап, эмне үчүн белгиленген жооптун туура экендигин түшүндүрүп берем. Суроолор жалпысынан 30 суроо 3 деңгээлге бөлүнгөн: beginner, intermediate, advanced. Алгач суроо берилет. Суроо берилген соң 5 секунда ичинде жооп беришиңиз керек. Эгерде көбүрөөк убакыт керек болсо, видеону паузага коюп турсаңыз болот. Канча суроого туура жооп бергениңизди эсептегенде унутпаңыз. Анда тестти баштадык. Эң алгач beginner деңгээлинен баштайбыз. Төмөндөгү сүйлөмдүн кайсынысы туура? Sarah has a very big house. Sarah has a very big house. Sarah has very big house. Туура жооп Б. Sarah has a very big house. Have этишин учурчакта колдонуп жатканда he, she, it менен has, I, you, we, they менен have деп колдонобуз. Sarah has a very big house. Бирок эмне үчүн a big house деп жатабыз? Анткени заттарды жекелик санда айтканда a, n, d артиклдарын колдонобуз. Ошондуктан a big house болду. Төмөндөгү сүйлөмдүн кайсынысы туура? I doesn't like cheese. I not like cheese. I don't like cheese. Туура жооп I don't like cheese. Бирок эмне үчүн? Бул present simple, башкача айтканда учурчактагы терс сүйлөм. Жөнөкөй учурчакта терс сүйлөм түзүү үчүн don't-ду I, you, we, they менен колдонобуз. Ал эми doesn't, he, she, it менен колдонулат. I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, they don't. Төмөндөгү сүйлөмдүн кайсынысы туура? She goes to the office in taxi. She goes to the office by taxi. She goes to the office by a taxi. Туура жооп she goes to the office by taxi. Кандайдыр транспорт менен, мисалы taxi, bus, train, car бир жерге барганыбызда же жеткенибизди айтуу үчүн by сөзүн колдонобуз. By taxi, by bus, by train, by car. Кийинки белгилеп кетүүчү нерсе the артиклын колдонбойбуз. I go by the taxi деп айтпайбыз. Себеби сүйлөмдө биз кайсы такси жөнүндө сөз болуп жаткандыгын билебиз. Төмөнкүлөрдүн кайсынысы туура? She lives in France. She lives in France. She is live in France. She lives in France деген туура, бирок эмне үчүн? Себеби бул present simple tense. Present simple'да subject plus verb бар. Жекелик сандагы subject үчүнчү жак болгондо he, she, it этиштин артына s тамгасын улайбыз. I live, you live, he lives, she lives, it lives. Сүйлөмдөрдүн кайсынысы туура? He not can swim. He doesn't can swim. He can't swim. Албетте he can't swim туура. Себеби can't бул модалдык этиш болуп эсептелип, анын алдында жардамчы этиш же not сөзүн колдонбойбуз. Төмөнкү сүйлөмдөрдүн кайсынысы туура? Are you going to London next week? Do you going to London next week? Are you going in London next week? Биринчи суроолуу сүйлөм туура. Себеби бул жерде кийинки жума жөнүндө сөз болуп жатат. Демек, келечектеги план жөнүндө сөз кылып жатабыз. Келечектеги пландар жөнүндө сөз болгондо be going to-ну колдонобуз. Be бул am, is, are сүйлөмдүн эсине жараша үчөөнүн бирин колдонобуз. Төмөнкүлөрдүн кайсынысы туура? Do you work yesterday? Are you worked yesterday? Did you work yesterday?
Үчүнчү сүйлөм туура, себеби бул сүйлөмдө өткөн чакты билдирген көрсөткүч сөз yesterday турат. Past simple'да суроолуу сүйлөм түзгөндө did менен баштап, андан кийин сүйлөмдүн ээси жана этиш уланат. Төмөнкүлөрдүн кайсынысы туура? How she makes an apple cake. Does she make an apple cake? How? How does she make an apple cake? How does she make an apple cake деген суроо туура. Себеби англис тилинде суроолуу сүйлөмдөр төмөнкү структура боюнча түзүлөт. Биринчи question word. Экинчи auxiliary verb. Андан кийин subject. Андан кийин verb. Бул сүйлөмдө question word суроо сөзү how, auxiliary verb жардамчы этиш does, subject ээси she, verb этиш make. How does she make деген туура суроолуу сүйлөмдөгү сөздөрдүн ирети. Төмөнкүлөрдүн кайсынысы туура? I enjoy to watch Netflix. I enjoy watching Netflix. I enjoy watch Netflix. Туура варианты I enjoy watching Netflix. Enjoy, mind, suggest деген сөздөрдөн кийин этишке ар дайым ing мүчөсүн улайбыз. Башталгыч деңгээлдин акыркы суроосуна өтсөк, кайсыл сүйлөм туура? There is a water in the glass. There is many water in the glass. There is some water in the glass. There is some water in the glass деген сүйлөм туура. Себеби water саналбай турган зат аттоош болгондуктан аны менен артиклдарды колдоно албайбыз. Milk, water, oil, coffee деген саналбай турган зат аттооштор менен алардын көлөмүн билдирүү үчүн оң сүйлөмдөрдө some, ал эми терс жана суроолуу сүйлөмдөрдө any деп колдонобуз. Эгерде сиз жогорудагы 10 суроонун 8 же андан көбүнө туура жооп берген болсоңуз, анда куттуктайм, сиз башталгыч деңгээлде эмессиз. А эгерде 8ден аз суроого туура жооп берген болсоңуз, анда сиз башталгыч деңгээлдесиз. Канча суроого туура жооп бердиңиз? Комментарийде билдириңиз. Анда тестибиздин кийинки баскычына өтөбүз. Intermediate level B. Анда баштадык. Төмөнкү сүйлөмдөрдүн кайсынысы туура? I haven't seen Mary last night. I didn't see Mary last night. I don't saw Mary last night. Туура варианты I didn't see Mary last night. Өткөн чакта сөз кылганда көпчүлүк студенттер past simple менен present perfect tense'ти алмаштырып алышат. Бул эки чак тең өткөн чакта болуп өткөн иш аракетти айтуу үчүн колдонулганы менен кыймыл аракеттин кайсыл убакта болгону анык болсо, анда past simple tense'ти колдонобуз. Биздин учурда ал last night өткөн түнү болгондугу анык. Ошондуктан туура жооп I didn't see Mary last night. Кайсыл сүйлөм туура? Did you bought the tickets? Have you bought the tickets? You have bought the tickets. Present perfect'ти колдонуп түзүлгөн суроо себеби биз билет сатып алган киши аны кайсы убакта сатып алганын так билбейбиз. Туура вариант Have you bought the ticket? Кийинки суроо кайсыл вариант туура? She's never been to Australia. She's never gone to Australia. She never met to Australia. She's never been to Australia деген вариант туура. Бирок been менен gone айырмасы эмнеде? Been ал Австралияга барып, кайра келгендигин түшүндүрөт. Ал өлкө тууралуу memories and experience калды. Gone'ды колдонгондо бул анын Австралияга кеткендигин жана кайра кайтып келе электигин түшүндүрөт. Ал сүйлөмдө never болгондуктан ал туура эмес болуп калат. Себеби gone менен never экөө бири-бириге карама-каршы. Кийинки суроо He made many mistakes in his test. He did many mistakes in his test. He has done many mistakes in his test.
He made many mistakes in his test. Эмне үчүн? Себеби to make mistakes деген бул collocation. Ар дайым бирге колдонулган сөз аркашы. Кайсыл вариант туура? Your progress in English depends on different factors. Depends of different factors. Depends by different factors. Туура жооп биринчи вариант. Your progress in English depends on different factors. To depend etişinен кийин ар дайым on'ду колдонобуз. Depend on. Кайсыл вариант туура? If I see Mary tomorrow, I will tell her about it. If I will see Mary tomorrow, I tell her about it. If I saw Mary tomorrow, I would tell her about it. Бул conditional же шарттуу сүйлөм. А биздин учурдагы сүйлөм биринчи conditional, биринчи шарттагы сүйлөм. Себеби анын биринчи бөлүгү present simple, ал эми экинчи бөлүгү келечекти билдирген will сөзү менен түзүлгөн. If I see Mary tomorrow, I will tell her about it деген туура. Кайсы вариант туура? If I was you, I would learn English better. If I were you, I learned English better. If I were you, I would learn English better. Бул экинчи conditionalда сүйлөм. Экинчи conditionalды биз ойдон чыгарылган кырдаалдар тууралуу сөз кылганда колдонобуз. Мисалы, бул сүйлөмдөгүдөй менин сен болуп калуум мүмкүн эмес. Бирок мен сенин ордуңда болгондо минтеттилем деп кеңеш беребиз. Экинчи conditionalда сүйлөмдүн биринчи бөлүгү жөнөкөй өткөн чакта past simple, ал эми экинчи бөлүгү would plus негизги этиш болот. Кайсыл вариант туура? They call out the trip because Mike was sick. They call off the trip because Mike was sick. They called for the trip because Mike was sick. Бул сүйлөм фразалык этиш менен түзүлгөн сүйлөм. Фразалык этиш call off'тун мааниси cancel, жокко чыгаруу дегенди түшүндүрөт. They call off the trip because Mike was sick деген вариант туура. Кайсыл вариант туура? When he was a child, боштукту толтурабыз. He used to play chess. He got to use to play chess. He was used to playing chess. Used to структурасын өткөн убактарда жасалып, бирок азыр жасалбай калган хобби, иш-аракет тууралуу көп кылганда колдонобуз. I used to drink coffee деген сүйлөм мен азыр кофе ичпейм деген маани түшүндүрөт. Be used to деген структура бар. Am, is, are, was, were plus used to. Бул структураны адаттарыбызды кеп кылганда колдонобуз. I'm used to jogging in the morning. Бул менин адатым же күн сайын жасай турган аракетим. Get used to структурасы болсо, жаңы бир нерсеге көнүү же жаңы адаттарды өздөштүрүү деген мааниге келет. Get used to plus verb plus ing. Бул структураны колдонгондо этиштин аягына ing мүчөсүн сөзсүз улайбыз. Ал эми биздин тесттеги суроо When he was a child, he used to play chess. Ал кичинекейинде шахмат ойночу, бирок азыр ойнобойт. Кайсыл вариант туура? I was angry because I had waited for him all day. I was waiting for him all day. I had been waiting for him all day. I had been waiting for him all day деген туура. Бул сүйлөмдүн биринчи бөлүгү past simple менен түзүлгөн. I was angry because. Ал эми өткөн чакта болгон негизги окуядан мурун болгон окуяны сүрөттөө үчүн past perfect continuous'ты колдонобуз. Анын структурасы төмөнкүчө. Subject plus had been plus verb plus ing. Ушуну менен орто деңгээлдин суроолору аягына келип жетти.
Канча суроого туура жооп бердиңиз? Комментарийде калтырыңыз. Эгерде туура жоопторуңуз 8 же андан көп болсо, анда сиздин деңгээлиңиз intermediate деңгээлинен жогору. Ал эми 8ден аз болсо, анда сиздин деңгээлиңиз intermediate. Кийинки деңгээлден суроолорун өтөбүз. Боштукту толтуруңуз. I get in through the window. Managed to, could do, was able to. Туура жооп. Manage to. Manage to do something. Бир нерсени ийгиликтүү жасоо кыйынчылык менен ийгиликтүү күрөшүү дегенди түшүндүрөт. Боштукту толтуруңуз. Your papers are on the floor. Why don't you pick up them? Pick them up. Pick them. Туура жооп. Pick them up. Боштукту толтуруңуз. We were really with the weather. Disappointed. Disappointing. Туура жооп. Disappointed. Бирок disappointing менен disappointedдин айырмасы эмнеде? Disappointing сынатооч жана бул сизди бактысыз сездирген, көңүл чөктүргөн нерсе. Ал эми disappointed болсо, бул сиздин үмүттөрүңүз акталбаган учурда сезген бактысыз сезимиңиз. Кайсы сүйлөм туура? Do you think we will finish our project in time? I don't suppose not. I suppose not. I don't so suppose. Туура жооп. I suppose not. Кайсы сүйлөм туура? Where have you been? He asked me where I have been. He asked me where I was. He asked me where I had been. Туура жооп. He asked me where I had been. Кийинки суроо. Кайсы сүйлөм туура? The painting sold for $3,000. The painting was sold for $3,000. The painting was being sold for $3,000. Туура жооп. The painting was sold for $3,000. Passive voice'ду иш-аракетке басым жасагыңыз келгенде колдонобуз. Аны ким аткаргандыгын мааниси жок. Кайсыл сүйлөм туура? He's had his car. Боштукту толтуруш керек. When he passed his driving test. Since he passed his driving test. As he passed his driving test. Туура жооп. Since he passed his driving test. He's had his car since he passed his driving test. Since деген сөз өткөн чакта белгилүү бир убакта башталып, азыркыга чейин созулган кыйм-аракетти көрсөтөт. Боштукту толтуруңуз. The directions my friend gave us. So we were able to find his house easily. Straightforward, coordinated, essential. Туура жооп. Straightforward. Боштукту толтуруңуз. One of Mike's is his writing skill. He writes very clearly and professionally. Drawbacks, assets, acquaintances. Туура жооп. Assets. Advanced level'ден акыркы суроосу. Боштукту толтуруңуз. I heard air outside, so I went to the window. I saw 4 men in the street arguing. Burial, coincidence, commotion. Туура жооп. Commotion. Ушуну менен тестибиз аягына чыкты. Эгерде тесттин баардык суроолоруна туура жооп берген болсоңуз,
Анда сизди куттуктайм. Англис тилин жакшы өздөштүргөн экенсиз. Анда кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин бай бай.